2020-жылдын бүгүн 6-июнду мына Жайылов Баатырдын эстелигинин жанында ушундай гүлдөр баары гүлдөп калды. Мынакей гүлдөп атат. Бул жакта календула, гүл кайырлар жаңы уругунан тиккем баардыгытан өсүп атат. Мына булар гүлдөп калды жол жакта баардыгытан. Мынакей эстелик. Мынакей күн бүркөк болуп турат анча-мынча. Анан бул гүлдөрдүн баарын налоговыйда иштеген гүлдөр Жайылатта коом мүчөсү гүл эжи бар. Ошол берген гүлдөрдүн баарын уруктарын алып келип тиккем. Мына бу жерде петшопторду жаңы көчүрүп атам. Бул петшоптор эми дагы көтөрүлөт, гүлдөйт. Берки жакта гүлдөгөндөр бар. Бул болсо тыйын сары ночная красавица. Ал болсо уже эртең менен бүрүшүп калат. Саат 9-тан кийин гүлдөп, аябай жаркырайт. Бул уже баягы эметип калган убагыда бүрүшүп уже чогулуп аткан дагысы. Анан бул жакта да моундай гүлдөр бар. Абдан аябай сонун көккө чейин гүлдөй берет. Булар гвоздика. Бул жакта болсо сугарып аткам. Анакей бул лилиялар уже гүлдөп бүтүп атат. Бул доброе утро деген гүл. Мынакей булар быйыл жаңы көчүргөн доброе утролорду. Мынакей баардыгытан гүлдөп жатат. Саат түшкө жакын баардыгын жабылып калат. Бул жана петишок деген гүл. Мынакей гүлдөп атат уже булар. Уже гүлдөп атат петишок деген гүл. Короз гүл деп коет экен кыргызча айтканда короз гүл. Мына бул Кудай кааласа ушу 2 ай 3 ай колу менен чакалап сугарып көчүрдү элем. Баардыгы жакшы болуп калды. Азыр колонканы оңдоп шланга менен сугарып атам. Мынакей бул жерде биздин музейибиз болсо мынакей музейдин тегерегин бул жакка таш төгүлүп калган экен. Кудай кааласа музейдин тегерегине дагы таштарын алып топурак төксөк, ушундай может гүл кылайын деген ой бар. Анан кандай болсо да аракет кылса берекет экен. Ушу гүлдөрдү көрүп баардыгытан келип сүрөткө чыгып атышат. Мынакей Жайылып Баатырдын эстелиги ушундай биздеги жаңылык. Эми карантин болуп атат, көпчүлүгү келгенден грипп болуп атат, ооруп келгенден да коркуп атышат. Кандай десем, тиги ооруп калбайлы деп сактанып атышат, маска кийип сактанып атышат. Эми оор кырдаал болуп турат. Алла таалам ушундан жеңил өткөзгү, кыргыз элин оорутпай, кыйналтпай ушу менен кайтып кетсин деген тилектер бар. Бул жерде ромашка, мынакей ромашка деген гүл. Бул жерде жана петишокторду дагы көчүрүш керек. Мынакей булардын баары урук менен тигилген. Булардын баарын буюрса көчүрөм. Жумуштан кийин келип өзүм да буту колум ооруп көчүрө албай, жетише албай атам. Булардын баарын мына бой эрикчини бош жер бар. Ошол жерге баардыгын буюрса Кудай кааласа көчүрөм. Убактап келип кетиңиздер. Ушу биздин Жайылып Баатырдын музейине, эстелигине келбес алып кетсеңиздер болот бала кыра менен.